Президент Садыр Жапаров Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы Алексей Роговду кабыл алды. Мамлекет башчысы 1-майда азыркы иш милдеттерин аткарууга киришкен Алексей Роговду ЭККнун Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы болуп дайындалышы менен куттуктады. Президент Кыргызстан ЭКК менен маселелердин кеңири чөйрөсүндө кызматташууга артыкчылыктуу маани берерин айтып, ар кыл долбоорлорду ишке ашырууга көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстан коомду демократиялаштырууда жана саясий реформаларды жүргүзүүдө олуттуу ийгиликтерге жетишкенин баса белгилеп, ЭКК менен тыгыз кызматташууну улантууга даяр экенин кошумчалады. Мамлекет башчысы ошондой эле ЭККнун программалык кеңсесине терроризм, экстремизм жана радикалдашуу менен күрөшүү сыяктуу чөйрөлөрдө укук коргоо органдары менен кызматташуусу, ошондой эле укук коргоо органдарынын жарандык коом институттары менен өз ара байланышын бекемдөөгө, анын ичинде баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров коронавирус пандемиясына каршы күрөшүү жана бир катар негизги социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүү аркылуу анын кесепеттерин жоюу маселелеринде Кыргызстанга көмөк көрсөтүүдө ЭККнун ролу жогору экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров программалык кеңсенин ЭККнун долбоордук ишмердигинин алкагында мамлекеттик органдар менен узак жылдардан берки кызматташуусун, атап айтканда этностор аралык чыр-чатактарды эртелеп эскертүү жана алдын алуу системасын түзүү боюнча оң натыйжаларын баса белгиледи. Өз кезегинде Алексей Рогов жолугушуу Кыргызстандагы уюмдун программалык ишмердигинин актуалдуулугунун далили болуп саналаарына токтолду. Ал мамлекеттик органдар жана жарандык сектор менен өз ара байланышты жүргүзүүчү консультативдик механизм аркылуу кыргыз коомунун өтө зарыл мукташтыктарын толук чагылдыруу үчүн мындан ары программалык иштерди активдештирүүгө даярдыгын билдирди. Алексей Рогов президенттин 21-26 жылдарга карата инсандын руханий адабы, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө алгачкы жарлыгын, ошондой эле 2021-26 жылдарга карата кыргыз жарандардын өзүн өзү таануусун өнүктүрүү концепциясын жогору баалады. Ал ошондой эле уюмдун дин тармагындагы мамлекеттик саясатты түзүүнүн эң маанилүү багыты болгон диний чөйрөдөгү мамлекеттик концепциянын кабыл алынышын күтүп жатканын кошумчалап, бул документ кабыл алуунун жана ишке ашыруунун бардык баскычтарында колдоого даярдыгын билдирди. Ошону менен бирге ал Афганистандагы кырдаалга байланыштуу аскердик чөйрөдөгү кызматташууну улантуу ниетин белгиледи. Тараптар биргелешкен пландарды белгилеп, натыйжалуу кызматташууга даяр экендиктерин айтышты.